Эгер силер ушул жылы IT тармагына кирген болсоңор, үйрөнүп баштаган болсоңор, же келечекте үйрөнөм деп план кылып аткан болсоңор, же экинчи, үчүнчү курстарда окуп аткан болсоңор, силерге менин бир канча сунушум бар. Эң биринчиси, эгер силер чын жүрөктөн айтыга кызыкпасаңар, бирок силер ата-энеңердин, тааныштарыңардын сунушу менен келген болсоңор, элдин баары ошол жака тапшырып атат, ошол жакта иш көп экен, ошол жакта акча көп экен деп келген болсоңор, бирок чын жүрөктөн ичиңерде кызыкпасаңар, такыр кызыкпасаңар, компьютерда көп отура албайм, мен ал программирование деген эч мага кызык эмес, бирок эми аргасыздан келдим, ошол жакта жумуш көп экен деген болсоңор, анда силерге менин сунушум тез арада эмнеге кызыксаңар, чын жүрөктөн эмнеге кызыксаңар, ошол жака бурулуп кетишиңер керек. Бул мындай азыр бүт дүйнө ушундай IT менен алектенип аткандай сезилип атат, элдин баары ошол жака кетип аткандай сезилгени менен бул деле бир кесип. Өзүңөргө жакпаган, көңүлүңөргө отурбаган кесипти тандап алсаңар, анда өмүр бою өзүңөрдү кыйнайсыңар. Өмүр бою суббота базар качан келет экен деп күн санап, качан кеч кирет экен деп жумушта отуруп, ошо кечке чейин убакытты санап отуруп, өмүрүңөрдү коротосуңар. А өзүңөргө жаккан кесипте иштесеңер, эртең менен туруп, орусча айтканда с удовольствием жумушка барасыңар, кантип кеч келип кеткенин билбей каласыңар, бүгүн кайсы күн экендигин билбей каласыңар. Силерге баары бир, суббота базар болобу, биринчи күн, үчүнчү күн болобу, баары бир болуп калат, өзүңөргө жаккан жумушта болосуңар. Ошон үчүн бая бир тоодун бир ортосуна чейин келип калып, бирок бул тоо эмес, наркы тоого чыгыш керек экендигин ошол жерге келгенде түшүнсөңөр, кайра түшүш керек. Ошол тоодон кайра түшүп, наркы тоого чыгыш керек, зерикпей кайра түшүш керек. Мен ушунча келип алдым, эми ушул жака чыгып кете берейин десеңер, жана мен айткандай, өмүр бою өзүңөргө жакпаган кесипте иштеп, өзүңөрдүн өмүрүңөрдү коротосуңар ошентип. Анан өзүңөргө жакпаган бир кесип менен силер чоң ийгиликке жете албайсыңар. Себеби ал жумушту сүйбөгөнүңөр үчүн берилип ошол жумушка кирбейсиңер дагы, анан ийгиликке жетпейсиңер. Башка ошол жумушту сүйүп кылган адамдардын алдында мында кыйла артта калып каласыңар. Силер сүйгөн, силердин колуңардан келген башка кесиптер бар. Ошол жака карап кетишиңер керек. Бул менин биринчи сунушум. Экинчи сунушум, эгер мага жагат, мен бул кесипти абдан жакшы көрөм, менин колумдан келет десеңер, анда жакшы. Бирок азыр эмне кылып аткан болсоңор, университетте окуп аткан болсоңор, мисалы ошол университеттеги сабактар менен эле калып калбагыла. Алар аздык кылат, алар жетишпейт. Сабактан кийин келип бир аз эс алып, тамактангандан кийин отуруп бош убагыңарда, кечинде, эртең менен эрте туруп алып, дем алыш күндөрү бош убагыңарда дагы үйрөнүшүңөр керек. Анан ушул дүйнөдө эмне болуп атат, ошол жөнүндө кабарыңар болуп туруш керек. IT тармагы өз алдынча эле өтө катуу агып кетип аткан бир дарыядай да. Интернеттен карап көрсөңөр, мына Силикон өрөөнүндө эмнелер болуп атат, чоң IT технология компанияларды эмнелерди чыгарып атышат, азыр элдин баары эмнелерди колдонуп атат, кандай стартаптар чыга келди. Ошол технология дүйнөсүндө болушуңар керек. Анан ошол жакта эмнелер актуалдуу болуп атса, ошол жактарга жараша бир нерселерди жасаганга аракет кылышыңар керек. Ошол жактарга жараша бир программаларды өз алдыңарча үйрөнүшүңөр керек. Ушуну сөз кылгыла, анан ушул жылдын акырында, эгер бул жыл ушул IT тармагына кирген болсоңор, бул жыл биринчи курска тапшырган болсоңор, ушул жаз келгенде, жайкы каникулда силер бир жерге жумушка кирүүгө аракет кылгыла. Ушул жазда мына бир жылдын ичинде жумушка кире турганчалык билим алуу мүмкүн. Барып эми башта мүмкүн жөн эле стажировкага киресиңер, же жуниор деп коет, мындай жаңы үйрөнчүк болуп киресиңер. Мүмкүн айлык деле берилбейт, силерге ошол 3-4 ай бир жерде иштешиңер керек. Ушул максатты азыртан өзүңөргө койгула. Менде деле ошондой болгон. Биринчи жылы үйрөнүп баштагам. Ошол компьютер сатып алып, бир жыл биринчи курста окудум. Анан жайкы каникулда барып бир жерде жумушта иштедим. Ошол биринчи кирген жумушуңар силердин биринчи кадамыңар болот. Ушул IT дүйнөсүнө таштаган биринчи кадамыңар болот. Андан ары анан жолуңарды өзүңөр тандап таап кетесиңер.